Мурдагы Финполдун жетекчиси Сыймык Жаппакеев жаратылышта эс алып жаткан учурда дарбыздын калдыктарын түз эле жерге ыргытып жаткан видеону жарыялады. Анын айтымында бул таза табигый таштанды болуп, айлана чөйрөгө зыян тийгизбейт. Бул дарбызда чирийт, баары табигый нерсе деп түшүндүрдү Жаппакеев өзүнүн кыймылын. Нарында эки нарын жайлоосунда эс алып жүрөбүз. Капчыгай деген жайлоо экен. Баары жакшы. Арбуз. Көлгө барганда көп байкайм да. Арбуздун кабыгын эле салафанга салып, бир мусорго ыргытышат да. Монтур мисалы базарлардын арасында өрүп койсо жер семчке болот. Органик. Баклаш, сарклашкаларды алып кетиш керек да. Жакшы салдас. Үмүтүм я көрсөң. Балыкчы шаарынын мурдагы мэри Султан Кермалиев тажрыйбасы аз болгондуктан балыкчы шаарынын мэрлик кызматын аткара албай калганын 24 KG маалымат агенттигине берген маегинде айтты. Анда ал президент Садыр Жапаровдон кечирим сурап, кайрадан анын командасында болуусу келерин айткан. Мен Садыр Нуркожоевичтин командасында калгым келет. Анткени анын жасаган иштерине суктандым. Мен эч качан эч кимге кошомат кылган эмесмин. Чындыкты бетке айтып келем. Президентти коомчулуктан камерадан тышкаркы көрдүм. Анын элеси көз алдымда калды. Шаарды башкаруу курулушта жүргөндөй эмес, үйрөнүшүм керек. Албетте Москвада да иштөөгө аракет кылам. Балким өзүм окууга тапшырам. Мүмкүн Туркиядагы губернаторлор мектебинде, балким Ошко мэр Жеңишбек Токторбаевка окууга барармын, деди Султан Кермалиев. Эле урматтуу президент Садыр Нуркожоевичтен кечирим сурап кетет элем. Инсандык кылып тажрыйбасынан туура эмес кадамдарды кылып, сиздин ишениңизди актай алган жокмун. Кечирим сурайм. Бишкек шаарынын 1-май райондук соту ишкер Имамедин Ташевдин иши боюнча 25-июлда өкүм чыгарды. Сот Имамедин Ташевди үй мүлкүн конфискациялоо менен 9 жылга эркинен ажыратуу чечимин чыгарды. Бул тууралуу анын адвокаты Асель Аргынбаева Политклиника медиасына билдирди. Адвокаттын айтымында мамлекеттик айыптоочу Имамедин Ташевди жалпысынан 15 жылга эркинен ажыратууну суранган. Ташев 2023 жылы октябрда бийликти күч менен басып алууга аракет кылган деген айып менен кармалган. Ал абакта өзүнө бир канча жолу кол салган. Медицинадагы мафияны айтып берейинби же медиктердин уятсыздыгын айтып берейинби? Эки жактан тең акча кылтат да. Больнойдон дагы акча алып атат, фармацевтиканы да. Фармацевтика өзү акча да. Бирок медицина бул ден соолук болуш керек эле. Бүгүн медицинада акча болуп калыптыр да. Баарыбыз эле билебиз. Стенттер боюнча өткөндө айтам дедим эле, биз видео тарттык. Негизи стенд бар го. Адамдар инфаркт деген оорудан аябай көп өлөт экен. Өзү түшүшү больница аз экен саны, өлүмү көп экен да. Анан экинчи онкологиядан көп адамдар өлөт экен. Бизде лечить эте албайт экен. Кыргызстанда лечение кылыш вообще не стоит экен да. Ананчы жана стендтерди мамлекет бекер кылып коюптур. Кыргыз фармацевтикада ачып туруп мамлекет стендтерди бекер алып келиш керек экен. Кече мо жалдын директоруна биз кирип, эмнеге стендтер боюнча ушуна мафиясы менен эчтеке билбейм деп туруп берди. Стендтер боюнча сурасак, мен аны билбейм, аны тик онкология билет. А бирок сиз директорсуздар десек, ооба, бирок мен де педиатрмын дейби. Негизи директор билиш керек экен. Директор Кыргыз фармацевтикага барып заявление бериш керек экен. Мага мына жылга мынанча 1000 штук стенд керек депчи. Стенд бекер болуш керек экен. Азыр сатып атышат. Мага мына жерде Magnus Management дегендер, Бектур деген жийит бар экен. Врачтарга барсаң эле сразу ушу Бектурдун номерин берет экен. Ушуга чаласың, анда телефонго жөнөтпөйт экен. Билип калат, кийин расследование болсо деп кагазга жазып берет экен. Ошону Бектурга чалат экенсиң, стендти $1200 турган стендти $6200 сатып жүрүп, азыр договорунда көрсөтөм. Мито бул хорошо, договорда мындай экен. Стендтерди алып барабыз, биздин представительбиз операцияда болот, анан чыккандан кийин акчасын, разницасын беребиз, көбүрөөк акча алат экен. $8000 алды, 6200 алып 1800 кайтарып беришти. Бирок кайтарып бергенде 6200 деген договорунда дагы маркасы, модель жазылыш керек да, договордочу юридически вообще туура эмес да. Жөн эле медицинский оборудование деппи, бирдеке стенд, азыр жүрөк огого стенд боюнча барсаңыздар, сиздерге ушу $1200-1300 сатат, бир кеде бир 3-5 центке чейин коюп 400 000, 600 000 сом акча алышат экен да. Негизи стенд бекер болуш керек экен. Ушуну требовать этиңиздер. Барсаңыздар эле
Анан mo аябай кымбат дарылар бар го элге онкология боюнча. Ошолор деле бекер болуш керек экен көбүчө. Бизге аны дагы тигиден аласың, будан аласың деп номерин берет. Анан ал жерге барганда сага рыночный ценадан 5-10 эсе кымбат сатат да. Мына нерсени медицинаны медиктер дагы уятка келбесе бүгүн медицина бизде өтө кыйын. Казакстанда болсо медицинада сложный операциядан отказ берсе врач камалат экен да. Бизде жөн эле сложный болсо мен кылбайм деп коет экен, ответственностьтан качат экен. Жеңил болсо аткен мен кылам деп талашышат экен. Врачтар айберге кайткыла. Кээ бирлери бар билем адамгерчилиги, бирок көпчүлүгү бүгүн только акча болуп калган. Мен ушул видеону жазууга аргасыз болдум. Эмне себеп соц тармактардан сүрөтүмдү алып, мага бир мырза жазат. Салам, Вася, номериңди бересиң деп. Мен өсөмөлөм, бирок номеримди бербейм дегем. Ага чейин ал адам жөнүндө информациям бар болчу, сүрөттөрдү чыгарат деп. И потом мен сени кылып сүдүрөйм, мен сени оозуңа берем деген жаман уят сөздөрдү жазып салган. Мен жөн эле блокировка кылып эле унутуп коюп турмун ал тема боюнча. 2-3 күндөн кийин сүрөттөрүмдү чыгарып баштадым. Мен сүрөтүмдү коюп, мен ушинтип принимать этпиштейм, Москва жергесинде час мындай, атам зордуктаган, апам жалап деп ушундай сөздөрдү жабуу менен сүрөттөрүн тарап баштады. Мен биринчи жолу кабылгандыктан бул мындай историяга мен шоковом состоянии болгом. Ушундай бир жума өттү. До сих пор өзүмө келе элекмин. Туугандарына байланышка чыктык, туугандары да жооп бербейт экен. Апасына Ашырбаева Эльмира 1978-жылы төрөлүптүр. Апасына да чыксак, Ленский роудыдан чалды, мамам барып чалса да ии деп коюптур. Ата-энесин да укпаган адам экен. Тайкелери, тагалары Дамир Ашырбаев, Гүлмира Ашырбаева, Улук Ашырбаев, суранам сиздерге, жардам бериңиздер. Урматтуу бийлик, Камчыбек Кыдыршаевич, суранам сизден, жардам бериңиздер. Азыр видеонун жүрүшүндө бүт доказательства жүктөйм. Өзүбүздүн кыргыздын балдары өзүбүзгө ушундай мамиле кылып жатса, мен билбейм анда. Патриот байкелер коргой турган. Суранам сиздерден, жардам бериңиздер. Мындай случайга биринчи жолу кабылгандыктан менде шок состояние. Мен номеримди бербей койгон үчүн ушундай история. Мамам көрүп төшөктө жатып калды, ооруп. Эч кимге каалабайт элем. Толтура кыздар бар экен. Мага личкама жазышып атат. Аябай көп кыздарды монтаж кылып киргизиптир. Бирок алар уялган окшойт. Мен бирок уялбайм. Ачык эле чыктым. Неге дегенде биз кыздар өзүбүздүн намысыбызды коргошубуз керек. Эми бул TikTok тармагы аябай эле мафия экен. 4-5 адам бар экен сүрөт чыгара турган. Бири менен связанный болуп бир канал ачып эле жүктөшөр экен, кыздардын сүрөтүн коркутат экен, шантаж кылат экен, монтаж кылып чыгарышат экен. Суранам, мага жардам бериңиздер. Азыр видеонун жүрүшүндө көрсөздөр, оозуңуздар ачылат. Эмне үчүн? Жөн эле номер бербей койгон үчүн. Бүт доказательства бар. Консулга чалсак, консул да мойнуна албаптыр. Ооба деп коюп алып туруп 2-3 күндөн кайра жүктөйт. Мен такыр түшүнбөдүм психологиясын. Америкада мен эмне кыла алат деген ойда ада. Эмне кылыша алат Америкадан депчи. Суранам сиздерге, жардам бериңиздер, бийликтегилер. Мен эмес канча кыз, канча бала менен урушуп ушундай видео сүрөт ата-энеге асылат экен. Биринчи ата-энеге асылып, сүрөттөрүн Telegram каналга жүктөйт экен. Мен булардын изилдеп чыктым, билдим. Жөн эле обидно, просто обидно. Сен иштеп жүрөсүң, аракет кылып менетиң менен кой ушул үйдөгүлөргө жардам берейин деп таанышпай койгонум үчүн ушунча кордолгон адамды көргөн эмесмин жашоомдо. Урматтуу орган кызматкерлери, мага байланышсаңыздар бүт информацияны берем, кайсыл адам сүрөт чыгарат. Именно ушул Мухаммад көп кыздарды ыйлатыптыр, сүрөттөрдү чыгарытып, аябай көп каттар келип атат.
мен жетишпей атам окуганга азыр сиздерге бүт информацияны жөнөтөм. Сұраныч, жардам бериңиздер мага.